Бишкектеги республикалык жугуштуу оорулар ооруканасынан эле бүгүн 14 бейтап үйүнө чыгарылды. Алардын арасынан 7 медицина кызматкери. Айыгып чыккан бейтаптардын бири эң коркунучтуу күндөр артта калганына кубанып, дарыгерлерге чексиз ыраазычылык билдирип турган чагы. Анткени алардын талыкпаган эмгегинин аркасында сакайгандардын саны көбөйүүдө. К сожалению, также заболела COVID-19. Спасибо большое врачам РКИП. Они очень ответственно отнеслись к лечению нашему. Спасибо большое. Ар бир бейтап айыккан сайын бул ооруканада майрам. Күнү-түнү оорулардын абалын көзөмөлдөгөн дарыгерлерге сакайгандар дагы 14 күн үй көзөмөлүндө болуп, абалы тууралуу маалымат берип турушаарын айтат. Республикалык жугуштуу оорулар ооруканасынын башкы дарыгеринин орун басары Айнура Узакбаева. Выписались они все в удовлетворительном состоянии. После Кубанычыбызда чек жок. Себеби биз күнү-түнү канчалаган азапты, бейтаптардын кыйналганын көрүп жүрөгүбүз ооруйт. Биз ар биринин эрте сакайышын каалайбыз. Бейтаптар айткан эрежелерди сактап, бизде укса эле мындай кубанычтуу күндөр көп болуп, илдетти жакын арада толук жеңебиз. Вирустан сакайгандардын саны башка аймактарда да арбып бара жатат. Бир сутка ичинде 48 бейтап ооруканадан айыгып чыкты. Бишкек шаары 14, Нарын облусу 2, Ош облусу 7, Ош шаары 25. Республика боюнча бүгүнкү күнгө чейин жалпы 302 бейтап айыгып ооруканадан чыгарылды. Үйүнөн чыгарылгандардын саны жаңы катталгандардын санынан дээрлик 3 эсе көп. Анткени бүгүн илдетке чалдыккан 19 учур катталды. Мындай кубантарлык көрсөткүч бүгүн эле эмес, бул жуманын башынан бери сакталып келе жатат. Мындай нукта кете берсе, өлкө жакынкы күндөрү илдеттен толук арылат деп ишенет Саламаттыкты сактоо министринин орун басары Нурболот Үсөнбаев. Ал эң негизгиси аралыкты сактоону унутпоого чакырат. Ошол эки цифранын айырмачылыгы ошо чыгарып кеткендер менен жаңы келгендердин саны айырмалай баштаганда бир аз жанакындай ошо тенденциясы түздөлүп, кандайдыр бир жанакындай бир ушу баягы бийик чегине жетип калдыкпы дегендерди тастыктап айтса болот деп ойлойм да, как адис катары. Өлкөдөгү эпидемиологиялык кырдаалга көзөмөлдү күчөтүү үчүн Саламаттыкты сактоо министрлиги көп иш-чараларды жүргүзүп жатат. Алсак буга чейин ооруга чалдыккандар менен байланышта болгон бардык адамдар табылып, алар дарыгерлердин тыкыр көзөмөлүнө алынган. Анын негизинде 8842 адам табылган. Алардын бир бөлүгү изилдөөлөрдүн жыйынтыгында үй карантинине жиберилсе, 914 адам обсервацияда. Аларга дагы мына бүгүн эртең мененден лабораториялык тастыктоолор жүргүзүп, булар дагы жанакы анализдердин жыйынтыктары менен ошол эле учурда анкеталарын толтуруп, ошол эле учурда жанакындай өзлөрүнүн ала турган обязательстволор бар, ошолордун баарын толук бүткөндөн кийин булар дагы жанакындай үй карантиндерине жиберилип, ошол жерден тыкыр жанакындай көзөмөлгө алынат. Өзгөчө текшерүүнүн алдында учурда чет жерден чартердик каттам менен алынып келинген жарандар турат. Алар Түркиядан келген 211 жаран жана Новосибирсктен келген 176 адам. Россия Федерациясынан келгендер обсервацияда. Үй көзөмөлүндөгү жарандар мобилдик тиркеме аркылуу дарыгерлер менен байланышып жатышат дейт Саламаттыкты сактоо министрлигинин өкүлү. Келгендердин баары ошо лабораториялык тастыктоо жүргөн. Арасынан да чыгып калган тастыкталган учурлар да болгон. Ал учурун биз алып келип ооруканада бүгүнкү күнү дарылоо жүрүп атат. Калгандарын болсо жанакындай тийиштүүсүн алып, ошо тыкыр медициналык көзөмөлгө өтүп, изолятордон кармап, аларды да кайра текшерип, жана жыйынтыгы терс болгондон кийин биз булардын баарын тең ошо үй карантинине чыгарып, ошо булардын үстүнөн дагы жанакындай 14 күн тынбай медициналык кароодо болот. Учурда Кытайдан келген дарыгерлер дистанттык окутуусун баштап, жергиликтүү медицина кызматкерлеринин суроолоруна жооп берип, пикир алмашуу, тажрыйба алмашуу жүрүп жатат. Алар саламаттыкты сактоо мекемелерин кыдырып, окутуу жүргүзүшүүдө. Бүгүнкү күндө ошо Польшадан келген дарыгерлер тобу ушул күнгө чейин ушул биздин республикалык жугуштуу оорулардын ооруканасында тынбай ошол жерде иштеп жатышат. Ошол жерден жанакындай өздөрүнүн билген, өзлөрү үйрөнүп келген жанакы тажрыйба менен алмашуу аябай кенен жүрүп жаткан кези. Бүгүнкү күнү ушул саат 4-тө булар атайын брифинг жасап, Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун офисинде жолугушуу жүрөт ошол жерде. Мындай ачык форматта ошол жерден дагы бир топ суроолорубузга жооп
табабыз деп туруп атабыз. Коронавирус илдетин аныктоочу анализдерди жүргүзүү укугу менчик лабораториялардан Банецкийге берилген. Учурда лаборатория каалоочулардан коронавирус илдетине анализ алууну жүргүзүп жатат. Ал эми жеке менчик лабораторияда изилдөө жүргүзүүгө анализдин көптүгү түрткү болгон. Саламаттыкты сактоо министрлигине көмөк көрсөтүү максатында жеке менчик лаборатория иш баштоону суранып, шаймандар ал тараптан даярдалганы дагы белгилүү болду. Банецкийдин лабораториясы келип, биз жардамга келет элек деп, бизден мамлекеттик лабораторияларга жардам катары деп, ошол өзлөрү меценаттардан, өзлөрүнүн донорлордон чогултуп аткан акча каражаттарына ушу Кытай эл республикасынан жанакындай лаборатория шаймандарды сатып алып, ошол жактан реактивтерди сатып алып, ушул республикага келип, ошол жайгаштыруу маселеси болгондо, ошол мамлекеттик лабораториянын жана территориясында ошол жерге жайгашып, бүгүнкү күнү мына иш баштап жаткан кези. Республика боюнча жалпы коронавируска чалдыккан жарандардын саны 631. Анын ичинен 321 бейтап ооруканада болуп, арасынан 5 бейтап бүгүнкү күндө жандандыруучу бөлүмдө. Тилекке каршы бул илдеттен көз жумгандардын саны 8ге жетти. Себеби бүгүн Чүй облусунун бир жараны аталган оорудан улам каза тапты. Айза Камчыбекова, Жантай Макенов, Пирамида.